Коронавируска каршы эмдөөдөн кийин кан тапшыруу мөөнөтү 30 календардык күндү түзөт. Бул тууралуу Республикалык кан тапшыруу борборунун медициналык иштери боюнча директорунун орун басары Айганыш Сатыбалдиева билдирди. Айтымында эмдөөгө каршы медициналык көрсөтмөлөргө байланыштуу болгон бардык маселелер Саламаттык сактоо министрлигинин кан кызматы боюнча эрежелер, нускамалар жана алгачкы медициналык документтердин жыйындысы буйруктары менен жөнгө салынат. COVID-19 каршы эмдөө 2 этапта жүргүзүлгөндүктөн донор кайра трансфузиондук станцияга келгиче вакцинанын экинчи компонентин сайгандан кийин кеминде 1 ай өтүшү керек. Бул убакта иммундук система туруктуу абалга жетишип жана туруктуу иммундук системаны өнүктүрө алат. Biz kan donoru болып келген адамды толугу менен медициналык кароодон өткөрүп, салмагын көрүп, температурасын көрүп, давлениясын көрүп, жана ошол кан донору болгон адамдардын канын кан аркылуу жугуучу инфекцияларга текшеребиз. Ал эми коронавирус оорусу боюнча, инфекциясы боюнча биз деген ошо сурамжылоо болот жана донор кан тапшыруу алдында анкета толтурат.